Ата, апа десең, апаңа тең. Биігің болып, жұлдыз ұшқан, жүрегіңде жашасын Қырғызстан. Бізде намыс ата мекен. Көрінес. Бар жоқтан көрін, бияқтан да көрін. Урматтуу Кыргыздын жигиттери, азаматтары, элдин ишенген тиреги, жөлөгү, бул ак калпак кийген Кыргыздын жигиттери. Элди эл кылган, мекенди мекен кылган, эл ишенич илгертен биздин ата бабабыз канча эртиктери менен, канча кыйынчылыктары менен ушу Ала тоону ээлеп, Ала тоону кыргыздарга жер кылып берген. Дүнүйө боюнча биздин жерде жер жок, эч жерде бүт бардыгын кыдырып келип сурасаңар дагы көрүн. Ошон үчүн азыркы күндө биздин Ала тоодо мекенибиздин барлыгы бул биздин бактыбыз. Ошону бардыгын карап турган ер жигиттер эч качан башка мекенди аялдар коргой албайт. Токос акырын силерге жардамчы болуп калган. Ошон үчүн эмне демекчимин? Мына сыртта жүрөсүңөр. Сыртта жүргөн мененчи бул убактылуу нерсе бардыр тең. Мынаке уйгурлардын мекени жок, курдтардын мекени жок. Еврейлер 25 кылым мекени жок жүрүп, 25 кылым. Ойлогула. Ана 49-жылы гана мынау Израиль мамлекетин түптөп алышты Палестинадан. Эми ушунуларды өздөрү дүнүйө жүзү боюнча мекен үчүн деп жашап келишкен. Мекенибиз бар болсун. Ошо Ала тоодун илгерки биздин энелерибиздин ушунчалык башка баш кийимдерге караганда, башка элдердин улуттук кийимине караганда биздин калпактын ушунчалык шаңдуу, сыймыктуу, анан кийин бийик көрүнгөнү, бу адамдардын дагы бийик көрүнгөнү да. Ушул мына бул 70 жылдыкта, согуштун жеңишинин 70 жылдыгында 13 аксакал Москвага келген ак калпагы менен. Ошондо келгенде ошол ак калпакты бүткүл дүйнө жүзүндөгү баягы чет элдик адамдар ошолордун бардыгына тең сыймыктанып, сүрөткө түшүп, өздөрүн алып кетишкен да. Ошондуктан мына ак калпак күнү деп чыгарган майрам күн силерге кут болсун. Ошо жигиттерибиз бар болсун. Анан касиеттүү, акылдуу жигиттер көп болсун. Баягындай бир ичип кетип арака берилип кеткендер, иштебей жүргөн жалкоолор саны азайып, үй бүлөсүн таштап коюп, жөнөкөй гана жүрүп аткан жигиттерди да көрүп атабыз да. Ошолорду дагы бир тарбиялагыла, Кыргыздын эң бир сапаттуу, жакшы жигиттеринен болсун. Ак калпак күнүңөр менен дагы бир жолу мен силерди Жазуучулар союзунун мүчөсү Өктөм эжекебиз. Анан могу Каныбек Иманалиев деген депутат бар. Ырдаган айтканда мына ошол жерде парламентте отуруп алып, Санкт-Петербург шаарында Өктөм эже жазатырлар деп мына ошол Өктөм эжекебиз айткан. Биз сыймыктанабыз, сиз апабыз бар экендигине, ушундай жакшы сөздөрүңүз бизди азыр ушунчалык сыймыктандырып, мындай дагы шыктандырып койду да. Сиз апанын сөзүн айттыңыз. Сизге чоң рахмат. Сизге да ийгилик. Урматтуу мекендештер, биз ушул кыргыз жигиттери ушул жерде баарыбыз биригип, кыргыз коомдук бирикмеси деп ушундай бир уюм ачканбыз. Коомдук бирикме. Анан мүмкүн болушунча силерге бир аз болсо дагы ошо коомдук бирикме боюнча түшүндүрүп кетсек. Ана өз туугандар, келиңиздер, мен ошол Нарындын кулуну, биздин сыйлуу агабыз Каныбек байкебиз бир аз сөз кетсин. Мына азыр коомдук бирикмеси бириктик. Эми баарыбыз 7 дубандан, биздин Кыргызстандын 7 дубанынан биригип атабыз. Ошонун баары биригип, эми бирибиз менен бир кол болуп, бирибиздин көйгөй маселелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Бул негизи
ушундай болуш керек болчу. Муну биздин консульстводан, биздин өкмөт жактан болуш керек болчу. Биз коомдук уюм бул элдин арасынан чыгып атабыз. Эч ким, мен айтпаймын, тиги консульстводан же эмеден өкмөт жактан жардам болбой атат деп айта албайм, андан алысмын. Бирок биздин көп учурда ошол көйгөйлүү маселелер ошол кишилерге, ошол өкмөт башчыларына жетпей калып атат. Көп учурда ошол карапайым элдерге, ушундай бизде болгон жигиттерге, ушундай бизде болгон активисттерге кайрылып атышат. Ошол себептен ушу коомдук уюм ачылды. Ошону биргелешип чечели. Эл арасында жүрөбүз, эл менен көп сүйлөшүп атабыз, аралашып атабыз. Ошону көбүрөөк билели. Жардам берели өзүбүздүн кыргыздарга деп. Эми калган сөздү биздин жигиттерге берейин. Жигиттер сүйлөсүн. Анан мекендештер дагы бир толуктоо киргизип кетейин. Бул коомдук бирикме, бул толук состав эмес, мүмкүнчүлүгү барлар гана келишти. Анан биздин максатыбыз бул биз жеке ушул эле адамдар эмес, биз жөн эле баштап берүүчү эле себепкербиз. Бул бардык Санкт-Петербург шаарындагы бардык элдер бардыгы тең укуктуу ушундай бир коомдук уюм болот да, туугандар. Ошого буну бирөө башкарып, анан кийин дагы бир адамдын сөзү болуп, же бир партияны колдоп, же дагы бир күчтөрдү колдой турган эмес. Элдин гана кызыкчылыгын ойлогон ушундай биздин коомдук уюм болот да. Анан Санжар мырза, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду кошуп, ошол биздин Санкт-Петербург шаарындагы мекендештерге өзүңүз мындай ой тилектериңизди айтып кетсеңиз. Өзү негизи бул жакта көпчүлүк элдер эле мындай бир маселени билбей, бир проблемасын айтып, кимдин кайрылышын билбей, көпчүлүк элдер баарыбызга эле чалат. Билесиздер да. Анан алар кимге эмне дейишин билбей, бир жолду так билбейт да. Негизи ошондорго жол көргөзүп, кызматташып, анан кийин бул жакта бардыгыбыздын эле жүрөгүбүздө бар да, ынтымактуу болойлу, бөтөн жерде жүрөбүз, бири-бирибизге катыбайлы деп ушунчалык аракеттенишет. Бирок бири-бирибизге келгенде эле мындай недовольство болуп калат да негизичи. Анан ошого көпчүлүктөр суранды да, ушинтип кантип ынтымакка келсек болот, кантип бириксек болот, неге качанга дейин ушинтип жүрөбүз? Бизге мына өзбектер же тажиктер, башка улуттагылар келип бизге башыбызды бириктирбейт. Мына канчалаган кыздар какшап жүрөт, канчалаган балдар башка жакта жүрөт. Биз аракеттенбесек ким аракеттенет деп мындай ыйлап айткан адамдар болду да. Негизи алар менен сүйлөшүп отурсаң, жүрөк тоюп атат да, көзүңө жаш аласың да негизичи. Канчалаган эжелер, канчалаган энелер бар да бул жактачы. Ошого кеңешип, сүйлөшүп, ушул ишти баштайлы деп көпчүлүктүн суроолору боюнча колдон келишинче аракет кылтабыз да эми негизичи азыр. Анан элдин көйгөйүн угабыз, мындай азыр бул мерлер жазылат. Эмне кызмат болсо биз даярбыз. Колдон келишинче жардам кылабыз Санкт-Петербургда кыргыз бир туугандарга. Эмне маселе болсо любой убакытта бемарал кайрылсаңыздар болот. Азыр Бек мырзага да сөз берем. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин туугандар. Баягы биз коомдук уюм деп өзүбүз группадан ушундай түзүп мына 2 ай убакыт болду. Анан биз кыргыздар азыр жаман көндүк. Бирөө жинне тип койсо деле, бирөө акча карыз деп эле интернетке чыгарып эле кыргызды шерменде кылган токтотолук туугандар. Биз азыр мисалы үчүн 7 областтан чогулган бул коомдук бирикме. Мисалы үчүн азыр бир адамды издеш керек болсо бизге эле кайрылып койсоңор, биз ошол адам тигил райондон область башчысы ал районго кайрылып ошентип эле биз оңой эле ал адамды таап, биз ушундай маселелер болду. Бир адам бизди алдап кетти дедиле, биз таап ал адам менен сүйлөшсөк, ал жөнөкөй эле алдабаган эле бир таза кишини ушинтип интернет деген ушундай заман болуп калды туугандар. Бири-бирибизди бетибизге көз сыйпап, ушундай жамандаганды токтотолук, ушундай акырын эле иштерди өз ичира эле бүтөрүп, ушундай көп иштерди жасасак, Кудайым өзү биздин келечегибиз алдыда да. Анан азыр мен өзүңөр тааныйсыңар көп дагы бир кызмат кылып жүргөн биздин Бек Турдубек, көбүнчө Бек деп айтылат. Салам алейкум журтташтар, мекендештер. Биздин уюм бул биринчиден азыркы эле айтылып кеткен биздин жигиттерден ынтымакка чакырабыз. Биз бул жерде Санкт-Петербург шаарында биригишибиз керек. Ушундай бириккенибизде, ушундай көйгөйлөр чыга турган болсо, биз жардам бере алабыз, аракет кылабыз жардам беришке.
мындан нары деле буйруса юридикалык жактан кызмат өтөгөнү, маалымат юридикалык жактан бергенге аракет кылабыз. Мындан кийин жумушубуз алдыдагы жумушубуз аябай оор деп эсептеп, бирок алдыга жылатабыз. Мынакей 2 айдан бери 1-2 жумуштар аткардык. Эми муну андай керим маалымат берип, эми жарыяга чыгат, маалыматтарды толук ала аласыңар. Биз чогулганыбыз себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын ак калпагы майрамына арналган бир кичине марекеде отурабыз биз. Кыргызстандыктардын бардыгын, кыргыз жигиттерин, Кыргызстан элимин ушул майрам менен дагы бир жолу куттуктап кетем. Ушул бирдикте ушул жигиттер менен буйруса жакшы аракет, жакшы жумуштарды аткарабыз деп ишенемин. Мен Мирлан мырза, сиз дагы өзүңүздүн оюңузду кошуп, өзүңүздүн сөзүңүздү кошуп кетсеңиз аябай жакшы болот. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер. Мына бүгүн Кудай буйрса ушу Санкт-Петербург кыргыздар коомунун кичинекей иш-чарасында отурабыз. Бүгүн ушуреки ак калпак майрамын өткөздүк. Бул эми коомдук бирикменин өзү мына Каныбек байке айткандай, бул учур талабы деп айтсам да болот да. Канча жылдан бери ушу Санкт-Петербург шаарында жүргөн кыргыздардын ушурекиндей кандайдыр бир колдоо көрсөтүлгөн, ушуреки Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз жарандарына укуктук, экономикалык маалымат бере турган эч кандай борбор болгон эмес. Даже маданий иш-чараларды дагы ушурекилер бирдиктүү өткөзбөй келгенбиз ушуга чейин. Кудай буйрса мына биз ушуреки көйгөйлөрдүн баардыгы биздин ушуреки коомдук бирикмени түзгөнгө түрткү болду. Ой, эбептен себеп болду. Эми мына өзүңүздөр билесиздер, бул иш-чараларды биз өткөзбөсөк, биздин ушуреки кыргыз коому өткөзбөсө, аны эч ким бизге өткөзүп бербейт экен. Биз ошурекинин артынан мына ошурекинде маселелерди чечели. Ушундай маселелерди эгер биздин күчүбүз жетпесе, ошол маселелерди чечкенге күчүбүз жетпесе, хотя бы ушуреки биздин өкмөт башчыларына, кандайдыр бир укук биздин ушул жердеги мамлекеттик кандайдыр бир органдарга жеткизгенге аракет кылалы деп чогулуп ушурекинде ачылып турат да. Эми бул кыргыздардын азыр мына түзүлгөнүнө мына 2 ай болду. 2 айдан бери биз жаңыдан биригип келатабыз, Кудай буйрса. Ошол 2 ай ичинде эле бир топ маселелер уже бизге келип түштү. Биздин келечекте пландарыбыз дагы чоң, Кудай буйрса, чоң ушурекинде укуктук маалымат борбор, может быть, ушурекинде кылып ачсакпы. Жана ушул жерде Кыргызстандан келип окуп, иштеп жүргөн көп эле биздин эр азаматтарыбыз бар. Ошолорго дагы колдоо көрсөтөбүз, Кудай буйрса. Жана ошурекинде эле ушу эми Россияда жүрөбүз. Ошуреки Россияга Кыргызстандын маданиятын, биздин салт-санабызды ушурекинде даңазалай турган дагы кандайдыр маданий борбор болсо дагы ошурекинде сүйлөшөбүз. Бүгүнкү ушуреки келип турган биздин азыркы чече турган маселебиз дагы ушуреки жакынкы араладагы биздин коомдук бирикме жасай турган, келечекте жасай турган пландарды сүйлөшүп ушул жерде чече турганга келдик. Кудай буйрса, эми бардык иштерибиз жакшы болуп, ушу жолуна түшүп кетсек, ушу биздин Кыргызстандан келген ушуреки биздин туугандарыбызга, жердештерибизге жардам берип, ошурекилерди колдон-буттан алып кете алабыз деген ойдомун. Тура аласыздар, Кудай буйрса. Мекендештер, бир нерсени айтып коеюн да. Эми мүмкүн ушул баштап аткан адамдар жашоодо бири-бирибизге жакпагандары бардыр. Мекендештер, биз ушундай адамбыз, Кудай айтты, бардыгыбыздын кемчилигибиз бар да. Бир адам сизге жакпайттыр ал жашоодо. Бирок биздин койгон максатыбыз бир эле, кыргыздарга жардам берүү. Канча деген кыргыз мына регистрациясы туура эмес жасалып, канча деген кыргыз биз мындай аябай грубый сөз менен айтсам кордолгондор да аябай көп да. Бул туура эмес, ушу биримдигибиздин жоктугунан, ар бир өзүнчө араба тарткандыгынан мына көп нерсени биз ушунчалык мындай кыйналып немеде жүрөбүз. Анан бул жерде туугандар эч кимизи мындай биринчи болоюн деген адамдар эмес да. Биз бул нерсени күттүк. 3 жылдап, керек болсо 5 жылдап күттүк. Жок, башка бирөө жасасын, биз кой мындай туруп туралык деп күтүп эме кылдык. Уже чыдабай калдык. Эч ким жок. Карасак жылдан жылга, айдан айга уже эмебиз таталдап баратат. Биздин акыбалыбыз чынында оор. Бизге жардам берген, чын эле сөз менен айтыш керек, жардам берген адам аз да.
жардам десе эле биз оңго солго мындай жардам беребиз деген маанидә эмес. Колубуздан келишинче мындай жардам беребиз сиздерге, мындай көп эле маалыматты туура эмес алып калып эле бузук телефон болуп туура эмес маалымат алып, бул мындай экен, тиги мындай экен деп ушактын деңгээлинде көп сөздөр менен көп жердештерибиз алданып калып атат туугандар. Биз бирдиктүү болсок, бардык маселени биз чече алабыз да туугандар. Ошого оюңарды кошкула жигиттер. Буну мен түз эфирге кетирем. Дайым көрүсөм.